Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнүү үчүн алгач сөз байлыкты өстүрүп, тааным чөйрөбүздү кеңейтип алалы. Чтобы научиться вести дело производства на государственном языке, прежде всего нам следует совершенствовать свой словарный запас и расширить границы познания. Өткөн сабакта документтерди 12 негизги белги боюнча классификацияласа болорун сөз кылып, алардын төртөөнү талдап чыкканбыз. Алар биринчиси милдет жана багыты боюнча, экинчи жаралуу убактысы, үчүнчү даярдоо ыкмасы жана төртүнчү мазмуну боюнча документтердин классификациясы болгон. Документтер иштиктүү ишмердиктин баалуу ресурсу жана маанилүү элементи болуп саналган маалыматка ээ. Ошол себептен документтерди классификациялоонун 5-чи белгиси катары документтин мазмунунун тибин атасак, анда бул белги боюнча төмөнкүдөй 5 түрлүү документ айырмаланат. Алар текстик, иконалык, идеографикалык, алдагы схемалар, ноталар, карталар болуп 3 бутакчага бөлүнөт. Идеографикалыктан кийин аудиалдык жана мультимедиалык түргө бөлүнөт. На прошлом занятии мы узнали, что документы можно классифицировать по 12 критериям, и с 4 из них мы ознакомились. Это были: первое – по назначению, второе – по времени создания, третье – по способу изготовления, четвертое – по содержанию. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой деятельности. В связи с этим, если в качестве 5-й основы классификации документов можно назвать тип их содержания, то можно различать следующие 5 видов документов: текстовые, иконические, графические, идеографические. Идеографические делятся еще на 3 подвида. Это схемы, ноты, карты. После идеографической классификации идут аудиальные и мультимедийные. Документтерди классификациялоонун 6-чы белгиси катары заманбап документтердин көрүнүү ыкмасын атасак, анда бул белги боюнча документтер кагаз бетине түшүрүлгөн жана электрондук болуп айырмаланышат. 6-я основа классификации документов – это способ их представления. Ее можно различать по 2 видам документов – на бумажных носителях и электронных. Ал эми документтерди классификациялоонун 7-чи белгиси документтердин теги. Бул белги боюнча документтер жеке жана кызматтык болуп айырмаланышат. Жеке документтерге арыз, өмүр баян, таржымал, чакыруу, кулактандыруу, тилкат, түшүнүк кат кирет. Кызматтык документтерге болсо акт, баяндама кат, буйрук, келишим, көрсөтмө, протокол, нускаама, билдирме, токтомдор. 7-я классификация – это происхождение документов. У нее тоже 2 вида документов – личные и служебные. К личным документам относятся заявление, автобиография, резюме, приглашение, объявление, расписка, объяснительная. А акт, докладная записка, приказ, договор, указание, протокол, инструкция, заявка, постановление – это служебные документы. Документтерди классификациялоонун 8-чи белгиси катары документтердин татаалдыгын атасак, анда бул белги боюнча документтер жеңил жана татаал болуп бөлүнөт. Если в качестве 8-й основы классификации документов можно назвать их сложность, то можно различать 2 вида документов – легкие и сложные. 9-чу белги документтердин ыкчамдыгы. Бул белги боюнча документтер 3кө бөлүнөт: өтө ыкчам, ыкчам жана ыкчам эмес. 9-я классификация документов – это их срочность. Они делятся на 3 вида – весьма срочные, срочные и несрочные. Классификациянын 10-чу белгиси катары документтердин жашыруун деңгээлин атасак, анда бул белги боюнча документтер жашыруун эмес, жашыруун, ар кыл деңгээлде жашыруун жана конфиденциалдуу болуп айырмаланышат. Если в качестве 10-й основы классификации документов можно назвать уровень секретности, то можно различать 4 вида документов: несекретные, секретные, с разным уровнем секретности и конфиденциальные. Документтерди классификациялоонун 11-чи белгиси катары документтердин мазмунун жазуу формасын атасак, анда бул белги боюнча документтер жеке, типтүү жана трафареттик болуп айырмаланышат.
В качестве 11-й основы классификации документов можно назвать форму изложения. По ней 3 вида документов – индивидуальные, типовые и трафаретные. Классификациялоонун 12-чи белгиси документтерди жөнөтүү багыты. Ал боюнча документтер кириш кат жана чыгыш кат болуп айырмаланышат. Последнее. Если 12-ю основу классификации документов можно назвать направлением отправки, то можно различать 2 вида документов – входящие и исходящие.